Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясында биринчи жолу КМШ мамлекеттеринин катышуучуларынын 4-чү форуму болуп өттү. Форумга Россия, Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан, Азербайджан, Армения, Молдова, Тажикстан илимий коомчулуктун өкүлдөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын ректорлору, көрүнүктүү окумуштуулар катышты. Бул биздин өлкөдө алгачкы жолу болуп атат. Бул баягы кезеги менен ушу СНГ өлкөлөрүндө болуп туручу форумда, ушу Кыргызстанда болгону 4-чү форум болуп атат. Эми албетте бул форумдун негизги максаты ушу КМШ өлкөлөрүнө кирген окумуштуулардын ишин бир системага келтирүү болуп атат. Анткени булардын баары Советтер Союзунун учурунда бир өлкөдө жашашкан окумуштуулар да. Анан Советтер Союзу кулагандан кийин бардыгында эле абал көбүндө бирдей болуп калган. Баягы финансынын жетишпегендиги, приоритеттин өзгөргөндүгүнө байланыштуу бир системага келе албай атканда, анан ушул азыр аракеттер болуп атат. Ошо КМШ өлкөлөрүнө кирген өлкөлөрдүн илимий мекемелерин, анын ичинде Илимдер Академиясы болобу же Илим билим министрлигине караган илимий мекемелер болобу, ошолорго интеграция кылып жардам берип, анткени кээ бир өлкөлөрдө илимдин бир тармагы өнүксө, кээ бир жагында башка тармагы өнүккөн. Бири менен баягы тажрыйба алмашып, анын үстүнө дагы момундай бир маселе бар да, жанагы илимий аспаптык база деген нерсе бар. Ансыз илим жүрбөйт. Мына ошол илимий аспаптык базаны тең колдонуу боюнча дагычы. Мына Россиянын окумуштуулары менен, Белоруссиянын окумуштуулары, Өзбекстан, Казакстан окумуштуулары менен бир проектлерди, илимий долбоорлорду аткарып, биринчиден бирге колдонуп, экинчиден окумуштуулардын деңгээлин көтөрүш керек. КМШ мамлекеттеринин окумуштууларынын 4-чү форуму 2021-2022 жылдарга гуманитардык кызматташуу чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу иш-аракеттеринин планына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын сунушу боюнча КМШ мамлекеттеринин катышуучуларынын гуманитардык кызматташтык боюнча мамлекеттер аралык фондунун колдоосу менен өттү. Азыркы заманда жалгыз эле өзүм болом деген болбойт. Бизде мисалы Орта Азия аймагына деген дүние жүзүндөгү державалардын ыкпалын айтсак, мисалы Американын, Ресейдин, Кытайдын ыкпалы. Булар жеке-жеке мисалы Казакстанга ыкпал этүү, Кыргызстанга ыкпал этүү, Өзбекстанга ыкпал этүү деп жасамайды стратегияны. Булар Орта Азия аймагы деп жасайт. Сондықтан біз олардың стратегиясына, саясатына біз біргелесіп жұмыс жасауымыз керек. Мысал үшін Қытайдың бір белді, бір жол деген саясаты, олар Орта Азия елдеріне қандай пайда береді, қандай зиян әкеледі, қандай ұлттық қауіпсіздікке қандай ықпал етеді. Осының бәрін біз біргелесіп қарастыруымыз керек. Сондықтан бұл форумда мен жаңа сөзімді айттым. Бізде осы СНГ аймағында ғылым пән бойынша, илим пән жүйесі бойынша, илими изилдөө бойынша біргелесіп іште тұрған жұмыстар өте көп. Бізде енді білім және илим интеграциясы жоғалып кетті. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өзімізбен өзіміз болып кеттік. Ошаға орай қазір эми біз біргелесіп іште тұрған жұмыстар көп. Тіпті гуманитарлық ғылымған емес, естественный илим жағында да, жаратылыстық ғылым жағында да бірге істейтін жұмыстар өте көп. Биотехнология, физика, математика, бұл жағындағызда біздің ғалымдарымызда ортақ тіл бар, ортақ методология бар. Осыған байланысты соның бәрін бірге істейтін болсақ, біздің ғылыми зерттеулеріміз бұрынғыдан да жемісті болмақ. Сондықтан енді мен жаңа барлық ұсынысымды айттым. Соның ішінде әсіресе біз мына Совет одағы құлағаннан кейін тәуелсіз елдерде, әсіресе Орта Азия елдерінде ғылыми кадрлардың әлеуметтік жағдайы өте төмендеп кетті. Ошоға байланысты біздің жас ғалымдар, талантты жастар бәрі Еуропаға, батыс елдеріне кетіп жатыр. Біз оның алдын алуымыз үшін біз ғылымға, әсіресе ғылыми кадрларға
жақшынақай жағдай жасау керек. Оның бәрі мемлекет егер олай жасамайтын болса, ғылымды көтереміз деген, ғылымды дамытамыз деген бос сөз болады. Өйткені талантты жастарымыздың бәрі шетелге кетіп жатыр. Олар тоқтату үшін тек қана сол жастарға шетел, батыс, Еуропа қандай жағдай жасап жатыр, қандай жалақы беріп жатыр. Соның бәрін біз беруіміз керек, солар жасауымыз керек. Одан кейін енді мына гуманитарлық ғылым. Әсіресе мына Совет одағы құлағаннан кейін бізде мына Орта Азия аймағында әсіресе гуманитарлық ғылымға бір өгей бала сияқты қарайды. Олай ол дұрыс емес. Себебі бізге ең бірінші кезекте әсіресе Орта Азия аймағындағы елдерге, Қазақстанға, Қырғызстанға, Өзбекстанға, Түркменстанға, Тәжікстанға бәріне бізге ұлттық қауіпсіздік керек бірінші кезекте. Екінші кезекте идеология керек. Үшінші кезекте ұлттық патриотизм керек. Бұл үшеуінің бәрін көтеретін ол гуманитарлық ғылым. Сондықтан бұл гуманитарлық ғылымды көтермейінше біздің тәуелсіздігімізді нығайтамыз деп жүргеніміздің бәрі бос сөз болады. Мен осындай бағытта біраз ұсыныстарымды айттым. Сондықтан енді форумның хатшылығы бұл ұсыныстарымды ескереді деп сенемін. Тағы да Манас еліне, Айтматтың еліне, қазақ елінен жалынды сәлем. Азербайжандан келген Илхам Шахмурадов форум туралы өз ойын билдирди. Анда илимий изилдөөлөргө өкмөттөгү кызыктар болушу керек деген пикирин билдирди. Мындан сырткары ал фундаменталдык изилдөө көп убакытты талап кыларын айтып, анда илимий изилдөөлөр 1 жыл ичинде өз жыйынтыгын бербейт деген ойын билдирди. Айрым изилдөөлөр 5-6 ай 10 жылга чейин барат деди. Наука стала очень такой деятельностью, где требуются большие финансы. Бүгүнкү күндө илим чоң каржылык муктаждыгына ээ болгон. Ал эми 20 жыл мурун бир аз өлчөмдөгү каражат менен илим жасоого мүмкүнчүлүк болгон. Бирок бүгүнкү күнү андай эмес. Азыр илимди чоң технологиялар, кымбат жабдыктар менен изилдөө керек. Ал үчүн миллион акча турган жабдыктар керектелет. Мен бул жерде эки гана жолду көрдүм. Биринчиси өкмөт фундаменталдык илимди колдоо керек. Бул дагы жетишсиз. Экинчиден эгерде илимдин өнүгүшү үчүн атайын эл аралык фонд түзүлсө жакшы болмок. Фонд аркылуу жабдыктар алынып, иштөөгө мүмкүнчүлүк болушу керек. Биз бул мүмкүнчүлүктөр аркылуу илим изилдеп, бири-бирибиз менен тыгыз байланышта болобуз деген ишенимдемин. Айрыкча дагы бир нерсени белгилеп айтып кетпесем болбойт. Өкмөт бизден 1 жыл ичинде илимден болгон натыйжаны иш жүзүндө колдонушун сурайт. Бирок илимдеги натыйжа 1 жылдык эмес. Илимий изилдөөлөр 5-6 ай 10 жылга чейин барышы мүмкүн. Бул фундаменталдык изилдөө. Аны күтүү керек. Если будем, потому что сейчас в мире вот такое есть, такие лаборатории. Форумдун негизги максаты көз карандысыз шериктеш өлкөлөрдүн илимий техникалык кызматташуусун активдештирүү жана өнүктүрүү, илимий мейкиндикти калыптандыруу жана кеңейтүү, фундаменталдуу илимдердин абалын жана перспективаларын талдоо, санариптештирүү доорунда инновациялык илимий изилдөөлөрдү ишке ашыруунун жолдорун изилдөө. Ошондой эле КМШ өлкөлөрүндө билим берүү жана илим тармагын санариптештирүү процессин жакшыртуу болуп саналат. Конечно, основное генеральное направление, которое задает высокотехнологические... Негизги башкы багыт КМШ өлкөлөрүнүн жогорку технологиялык өнүгүүсүнүн бири бул санариптештирүү жолдору болуп саналат. Бир гана өндүрүштө эмес, илимий изилдөөлөрдөгү жана илимий эмгектерде дагы болушу шарт. Бул багытта биз илимпоздор тыгыз кызматташып, иш алып барышыбыз зарыл. Биринчиден улуу муундарыбыз илим алып жүрүүчүлөр. Мына ошол санариптик инструменттер аркылуу алардын топтолгон билимин жаш окумуштууларга жеткирүү өтө маанилүү. Экинчи маанилүү нерсе дагы санариптештирүү менен байланыштуу. Азыркы учурда өнүккөн өлкөлөрдө санариптештирүү боюнча кадрлар өтө керектүү болуп жаткандыгына байланыштуу. КМШ өлкөлөрүнүн мыкты кадрлары чет өлкөгө кетип жатышат. Ошондуктан биз алардын маянасын карап көтөрүшүбүз керек. Анткени келечек азыр санариптештирүүдө болуп жатпайбы? Окумуштуулардын 4-чү форумунун алкагында Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясына кирген 14 институт илимий эмгектеринен турган көргөзмө коюшту. Көргөзмөдө ар бир институт өзүлөрүнүн илимдеги жетишкендиктери тууралуу айтып беришти.
Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан жарык көргөн эмгектерге баягы чет жерден келген окумуштуулар да абдан келип кызыгдар болушту. Мисалга ала турган болсок, дал ушул кыргыз тилинин сөздүгү мына ушул өзүңүздөр көрүп тургандай ушунча көлөмдө жарык көргөнүнө жана ошондой эле ар бир барагын барактап ичиндеги жазылган материалдарга кызыгдар болушту. Чынын айтсак эми мактана турчу эле нерсе бул жакта дагы Чыңгыз Айтматовдун жарык көргөн китептери мына ушундай көлөмдүү китептерибизди көрүп, чет өлкөдөн келген, чет жерден келген бүгүнкү форумдун катышуучулары, окумуштуулар абдан кызыгдар болуп кетишти. Дагы да болсо алака түзүп бирге иштешели деген жакшы сунуштарын айтып кетишти. Биздин ушундай эмгектерди жараткан институттун жалпы жааматына ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо ушундай илимий эмгектер жарала берсин. Руденко деген университетте ошола биздин мына менин шакиртим ошол жерге барып борбор ачкан. Ошол жерде орус студенттерин кыргыз тилинде үйрөтүп атат. Бир 15-20сы бияка келип практикадан өтүп атат. Ошондой эле башка жерлерде да ушундайлар болуш керек деп ойлойбуз да. Университеттердин арасында, институттардын арасында тыгыз байланыш болуш керек. Ошо биз программалар окулуш керек. Мисалы үчүн биз мына өзбектин Наваисин окуп атабыз, түркмендин Мактумкулисин окуп атабыз, Азербайжандын Низамисин окуп атабыз. Ошол сыяктуу эле биздин жазуучуларды эми Айтматов окуйт албетте. Андан башка Сыдыкбеков, Касымбек сыяктуу, Ахматов сыяктуу, Капаров, Жусуалиев сыяктуу жазуучуларыбыз дагы аларга жетип туруш керек да. Аны мындай котормо маселесин ишке ашырыш керек. Азыр такыр котормо болбой калды. Жетпей калды. Азыр чыгармаларды мурун 10 миң деп, 15 миң деп Союзга чыкчу да. Аны тарата турган басма дагы жок. Баскан. Анан ушуну баардыгын жакшылап мына азыр Өзбекстан президентинин тапшырмасы менен түрк дүйнөсүнүн 100 томдугун чыгарып атат да. Мына ошонун 10 тому Кыргызстанга арналып атат да. Ошо фольклордон баштап азыркы адабияткача. Мына ошондойлордун баардык Казакстандагы, түркмен, өзбек, Кыргызстандагы ошондой проекттин үстүндө изилдесе, ошентип элге жеткирсе, анан бири-бирин тааныйт, билет. А болбосо биз бир рамкада калып калдык да. КМШга мүчө мамлекеттердин илимий техникалык кызматташтыгы шериктештик мейкиндигинде интеграциянын артыкчылыктуу багыты болуп эсептелет. Анткени ал мамлекеттер аралык мамилелерде адам факторун толук пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Салттуу байланыштарды жана экономикалык, социалдык прогрессти өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Сегодня на форуме я представлю результаты работы с этим. Бүгүн мен форумда Белоруссиянын жаш окумуштуулар кеңешинин ишин тааныштыруу боюнча доклад менен чыгам. Жаш окумуштуулар менен иштөө боюнча өз тажрыйбам менен бөлүшөм. Биздин тажрыйбабыз Кыргызстандагы кесиптештерибизге дагы кызыктуу болот деп ойлойм. Бизде келечекте жаштар кеңеши менен биргеликте өткөргөн көптөгөн иш-чаралар бар. Мисалы, Эл аралык илимдер академиясынын ассоциациясы башкы штаб Минск шаарында жайгашкан. Бул ассоциацияга Кыргыз илимдер академиясы дагы кирет. Мына ошонун алкагында жаш окумуштуулар кеңеши түзүлгөн. Биз бул багытта мындан ары дагы тыгыз кызматташтыкта иш алып барууну пландап жатабыз. Күзүндөгү өтө турчу жаш окумуштуулар форумуна Кыргызстандын жаш окумуштууларын тосуп алабыз. Мындан сырткары жаш окумуштуулар кубогуна чакырабыз. Бүгүн мен жаш окумуштуулар форумунда дагы катышып, келечекте биргеликте өткөрчү иш пландарды сүйлөшөбүз. КМШ алкагындагы илимий техникалык кызматташтык акыркы жылдары ыраттуу өнүгүп, ар кайсы маанилүү тармактарда илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Шериктештикке кирген өлкөлөрдүн 4-чү форумунда бир катар илимий изилдөөчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган маселелер каралып, докладдар окулду.